Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 28 апрель 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге Мады тарапта жайгашкан барыңыздар эле билген Башбулак айылынан сатыла турган 5 соток жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, жери дагы тегиз. Эсине акча керек болуп атат экен, ошол эле себептен сатыкка коюп атам деп мага маалымат берген учуру. Панорамный сонун жерде жайгашкан. Анан жакшы жери барыңыздар эле билген Ош Алай трассасына жакын. Ашып кетсе 250 метр гана чыгат. Ош Алай трассасы деле ошол жерден көрүнүп турат. Байкап атасыздарбы? Видеонун аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Жер участоктун баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылып турат. Ушул жер участок туугандар. Кызыл китеби бар. 5 соток. Анан жакшы жери жанында дагы 2 сотоктай кошумча жери дагы бар. Ошону дагы жакшылап айтып коеюн деп мага маалымат берди. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип жер тууралуу кеңири шашылбай маалымат берейин. Мен турган жер туугандар бул Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылында турам. Эгерде шаар тараптан келген болсоңуздар, Башбулакка кирип келгениңиздерде мына ушундай Ош Алай трассасынын сол тарабында Башбулактын жаңы ачылган ушул самомойкасын көрөсүздөр. Мойканын жанында ушул көчөгө кирип, жогору тарапка 250 метр чыгып барсаңыздар, сол тарапта сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Туугандар, мына бул жака 250 метр мына бир эле жол менен чыгып келесиздер. Мына ал жер өзү проект боюнча жол экен. Ушул жолдун эле мына өйдө тарабында сатылуучу 5 соток жер участогубуз сатка чыгып аткан учуру. Мына көрдүңүздөрбү? 5 соток. Анан кошумча 2 сотоктай дагы жер бар экен. Ошону дагы жакшылап айтып коеюң деп мага эси маалымат берди. Так. Нол көчө туугандар. Проект боюнча көчө экен. Нол жер дагы көчө. До конца түп-түз кеткен көчөлөрдүн бири. Жакшы да угловой жерде экен, эки көчөнүн ортосу. Калсаңыздар, нол тараптан варата орнотосуздар. Калсаңыздар, нол мен айткан көчө тараптан варата орнотосуздар. Мына жакындатып көргөзүп берип коеюн. Үйлөрдүн саны көп туугандар. До конца жүрсөңүздөр үйлөр көп. Бул жер мындай башталышы кире бериш эле болуп саналат экен. Кызыл китеби бар. Азыр өзү келбеди. Акчасын көтөрүп коюп, ушул жерди тартып берип коеюң деп мага маалымат берди. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, эси менен сүйлөшөсүздөр, келип жерди көрүп, дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Телефондо иш бүтпөйт. Вариант обмен жолдорун сурапмын. Ал жагын айтып көрөсүздөр өзүңүздөр. Балким болот машинага же да бир башка нерсеге. Балким только на чагас сатат. Ушундай, түшүндүңүздөр, мына көрдүңүздөрбү? Теп-тегиз сонун. Коммуникация боюнча айта турган болсок, мына убактылуу болсо дагы столба орнотулуп, свет келген туугандар. Суу маселесине келе турган болсок, бекерден Башбулак деп айтылбайт. Жерди бир аз эле казсаңыздар, булактын таза суусу чыгат. Азыр бул жерде жашагандардын көбү эле сууну чыгарып алган. Мына кошунаңыздар деле. Шлангысы турат, көрүп атасыздарбы? Суу чыгарып алган. Розеткага сайсаңыздар эле, ошол шлангыдан 24/7 булактын суусу жакшы напордо чыгып турат. Токтобойт. Мына керек болсо Башбулактын суусу шаардагы Мем деген ХБК районуна, Авиагородок тарапка барат. Булактын суусучу. Анан Пеш кошкон эл. Ар ким ар тараптан көчүп келип жашап аткан учуру. Да эмне маалымат берейин? Болду окшойт менимче. Лайктан басып дос тааныш тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу жер участоктун видеосун жиберип койсоңуздар дагы болот, алар дагы кирип көрүшсүн. Баасы канча дей турган болсоңуздар, анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт туугандар. Чалып, сурап сүйлөшөсүздөр. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган.